Ассаламу алейкум барыңыздарга. Бүгүн буюрса 7-сабагыбызды баштайбыз. Биз 7-сабакта сүкүн деген теманы өтөбүз. Сүкүн. Сүкүн дегени бул мондай көрүп атканыңыздардай тамгалардын үстүнө коюлган мындай белги. Мынтип коюлат, же болбосо кээ бир китептерде тегерек кылып эле точка сыяктуу коюп коет. Эми сүкүн деген эгерде мына ушул сүкүн белгиси дедик. Сүкүн дегени мына ушул белги. Эгерде кайсыл бир тамганын үстүнө ушундай белги жазылган болсо, сүкүн коюлган болсо, анда биз ошол тамганын өзүн гана окуйбуз. Мисалы, сүкүн тамгасы я тамгасынын үстүнө коюлган болсо, анда биз муну ый деп эле коебуз. Вау тамгасынын үстүнө коюлган болсо, анда биз муну в деп эле коебуз. Эгерде сүкүн деген белги коф тамгасынын үстүнө коюла турган болсо, коф жазылды, үстүнө сүкүн жазылган болсо, анда бул к. Шин тамгасынын үстүнө жазылган болсо, анда ал ш. Син тамгасынын үстүнө жазылган болсо, анда ал с. Каф тамгасынын үстүнө жазылган болсо, анда к деп эле окуй беребиз. Бирок могул жерде бизде только вау менен янын үстүнө гана сүкүн коюлуп жазылып атат. Бул жерде дагы өзүнчө бир эреже бар. Лин деген эреже бар. Бирок аны буюрса алдыда таджвид эрежелерин өткөндө толук өтөбүз. Азыр жөн гана негизги сүкүн эрежесин түшүнүп алыңыздар. Мисалы, могул жакта эң биринчи бизде эмне деген жазуу? Ха үстүндө фатха турат, андан кийин вау турат. Мисалы, ха плюс фатха а плюс вау тамгасынын үстүнө сүкүн келген үчүн ал жөн гана в болуп калат. Үчөөнү коштуруп окуганда эмне болду? Хау. Же болбосо ошондой эле бул экинчи жазууда мына ха тамгасы х плюс фатха келип атат, а плюс янын үстүнө сүкүн коюлса, бул ый эле болот. Демек хай. Мына ушинтип окуй беребиз. Мен окуйм, артыман кайталайсыздар. Анан буюрса тапшырманы дагы айтам, кайсын жазасыздар. Хау, хай, сау, сай, сау, сай, кау, кай, кау, кай, лау, лай, фау, фай, бау, бай, сау, сай, нау, най, хау, хай, тау, тай, тау, тай, зау, зай, зау, зой, ау, ай, хау, хай, ау, ай, мау, май, шау, шай, рау, рай, вау, вай, яу, яй, гау, гай, жау, жай, дау, дай, зау, зай. Эми мына ушул вау менен я тамгасынын үстүнө сүкүн коюлган абалда бизге узун сөздөрдү алып келип мисал келтирип атат. Муну дагы мен окуйм, сиздер менин артыман кайталайсыздар жана скриншот этип же пауза кылып туруп жазып аласыздар. Бул дагы тапшырма. Лаухин, лайса, хайран, хауфин, фауqa, хаухин, аусу, айна, айну, аудату, хаула, хайфа, قولا, قيس, كيف, كوكب, بيت, ثوب, صيفا, صوم, سوف, سيف, زينب, خولة, شوقا, كيدا, كون, فوزا, إليه, بقول, قريش, رويد, موضوعة, ليلها, وبنينا عليه غيظ يومئذ. Айманун. Ма деп сөз отабыз, анткени мат тамгасы бар. Матты дагы унутпастан кошуп окуйбуз. Гайба. Солихайни. Фиха айнун
jariyatun wa akidu kaydan. Эмне кыласыздар? Кайталайсыздар, өз алдынча окуйсуздар, жазып аласыздар сөзсүз түрдө. Анткени биз буга чейин дагы айтканбыз, илим алуу окуу менен, кайталоо менен, жазуу менен болот. Эми бул жакта ошол эле сүкүн тамганы ар бир тамганын үстүнө койгон абалда мисал берип атат. Мисалы ам, им, ат, ит, ут, и, у, ад, ид, уд, ас, ис, ус, ал, ил, ул, ас, ис, ус, бар, бир, бур, ал, ил, уз, саф, сыф, суф, ан, ин, ун, аш, иш, уш, ман, мин, мун, хас, хис, хус, гир, дуф, зир, руз, кул, шин, хуз, кам, каф, кыйф, фам, дам. Муну дагы жазбайсыздар, бирок кайталайсыздар. Жазбай эле кайталайсыздар. Эми мына ошол сүкүн ар кайсы тамганын үстүнө келип бизге көптөгөн мисалдарды берип атат. Мына ушул жер сиздерге тапшырма. Эмне? Жазууга. Окуу болсо биз башынан бери окуп келаткан сөздөрдү, темаларды, беттерди сөзсүз түрдө ар бирин токтотуп же скриншот этип алып окуйсуздар. Көбүрөөк убакыт бөлгөнү аракет кылыңыздар. Жок дегенде күн сайын 15 мүнөттөн убакыт бөлсөңүздөр дагы Куранды окуп каласыздар буюрса. Нафсин, мискун, хусрин, амрин, ласта, юско. Нахлин. Бул жерде нун менен хо тамгасы биригип келип атат. Куранда көпчүлүк жерде мына ушинтип биригип жазылат. Муну алдыда буюрса окуй берип үйрөнөсүздөр. Мына мисалы мынтип жазылып атат. Мынтип нун жазылды. Нундун астына анан хо жазылып атат. Нахлин. Нахлин. Муну үстүнө жазылган тамганы биринчи окуйбуз. Нахлин. Жам'ан баид. Баид эмес. Бадан кийин алиф турат, ошон үчүн биз баны гана созобуз. Баид. Касан. Могул жакта хамза сүкүн менен келип атат. Ушул жерде айтып өтөйүн. Хамза сүкүн менен келген учурда биз Хамза фатха менен келсе а дейбиз. Хамза касра менен келсе и дейбиз. Хамза домма менен келсе у дейбиз. Бирок хамза сүкүн менен келген болсо анда биз ошол хамзаны айтканда үндү токтотуп, чочуган сыяктуу кылып токтойбуз. Касин эмес, касин. Тарда, яс'a. Созо турган жерлерин унутпайбыз, Ясжуду, янсуру, халкан. Бихамди. Бул жерде ба тамгасы биринчи келип атат. Андан кийин ха келип атат. Бихамди. Яшрабу. Нa'буду. Хушират. Сутихат. Афваджан. Кинванун. Асхабу. А'буду. Суилат. Надрatan. Кушитат. Нушират, кутилат, ва машхудин. Закатан. Бул жерде закаватан деп вауду кошуп окубайбыз. Бул жерде вауду кошуп окубайбыз. Себеби биз буга чейин дагы айтканбыз. Вау жазылып үстүнө кичинекей алиф жазыла турган болсо, вау окулбай калат, алифтин өзүн гана окуйбуз деп айтканбыз. Демек, вау окулбай калат дагы эмне? Закаватан эмес, закатан болуп кафты созуу үчүн алиф келип атат. Ошондуктан закатан деп окуйбуз. Азка, яхшауна, буньянун, Qur'anin, sinwanun. Yadhakuna,
مسفوفة مختوم فرعون وألقت يومئذ بل ران. Бұл жерде ламдың үстінде эмне турат? Син тамгасы турат. Куранда дагы мына ушинтип келет. Мына син тамгасы келип атат. Бул син сакта деген белги. Сакта. Муну жөн гана кошумча маалымат иретинде жазып койсоңуздар болот. Сакта. Сакта дегени бул ушул кайсыл тамганын үстүндө жазылган болсо, ошол тамганы окугандан кийин токтойбуз, бирок дем албайбыз. Бир аз токтоп турабыз, дем албастан кийинки сөздү кайра улап кетебиз. Мисалы, мына балрона, балрона деп кетпейбиз да, балрона дагы эмес. Балрона. Токтодук, кайра кийинкисин улантабыз. Балрона, ман роқин, мин алақин, лакум динукум, валия дини. Лам менен я биригип келип атат. Минтип лам менен я бирикти. Янын астына точка коюлган жок. Бирок точка коюлбаса дагы үстүнө фатха коюлуп атканы үчүн биз яны окуйбуз. Валия дини деп. Лакум динукум, валия дини. Бул жактардагы бизде сүкүн менен, бирок бул жакта өзүнчө бир айтып кете турган тема бар. Мына ушул теманы буюрса эмки сабакта алабыз. Эмки сабак буюрса биз уже 2 тема алат экенбиз. Калкала темасын алабыз. Мына таштит темасын алабыз. Шадда. Ошо менен биз буюрса бизде болгону 3 сабак калды. 3 сабакта биз китепти бүтөбүз. Алипби китепти бүтөбүз дагы. Иншаллах Куранга киришип баштайбыз. Ошол себептен көбүрөөк кайталаңыздар, көбүрөөк окуңуздар. Могул жакты жазасыздар, азыр айтылгандай эле. Аллах разы болсун барыңыздарга. Аллах Таала ошол алып аткан илимиңиздерди эки дини пайдалуу кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.